Саламатсыздарбы? Өлкө аймагында акыркы убактарда болуп жаткан кылмыш кырсык окуяларын чагылдырган телевизиот көрсөтүүсү назарыңыздарда. Бүгүнкү чыгарылышта мас абалында унаа башкарган бейбаш айдоочулардын, өз апасына кол көтөргөн жарандардын жана тартип сакчыларына баш ийбеген айдоочулардын жоосунсуз жоруктарын чагылдырабыз. Биз менен болуңуздар. Oyun bir kişi atmayla olsun. Жатмын. Ey, başı geldi var. Görüşкөндө биз аны фиксация болуп атат. Законным требованиям сотрудника ОВД баш ийип коюшубуз керек. Yok, başı geldi bir bu bizge başı değil. Ne bu başı yiyorsun? Başını niye başı yiyeyim sen? Kızıksın da ya. Сотрудник. Hey, bana tut. Albo, bana tut. Yürü. Buraya tut değil mi? Ya formanın ayrı içine. Orman. Ayrı var. Gayrı var değil. Formanın ayrı içine. Ne gayrı var tasın? Geri git. Nereye gel lan? Jakala var. Jakala var. Orman armo. Kırma beni. Giremez. Gir. Жогорудагыдай эле мас абалында деген божомол менен токтотулду. Токтоткон учурда чындап айдоочудан аралыктан спирт ичимдигинин жыты келип жатты. Бул учурда адаттагыдай эле наркология бөлүмүнө алып барууга туура келет. Yok. Tamam gidelim. Ya, Hiç kim tökкен жоқ сен. dost sen çok adamsın. Hiç kim tökкен жоқ. Бұл айдоочу жибек жолу Лермонтовдан ошол жерден кармалган. Ошол жерден кармап текшерген убакта спирт ичимдиги жыттанган. Анан ошо наркологияга алып келгенбиз. Ошо бизге баш ийбей, өзүңүз көргөндөй. Menden. Ар кайсы жалаанды жаап, Yok, buna video var. Koy buraya. Şapra zopkara tat çiver geldi. Öyle oynadım. Biz debat turuna öyleyim mi? Üleç bu, üleçsin. Bana filonu alın üleç. Nurbek adres ne? Oğlum yakında da olsun üleçtir, iyi olsun. Ну, результат. Алкогольное опьянение, резко положительная проба на алкоголь. Тут даже и клиника налицо, и лабораторное подтверждение есть, так что... Наркологиялык тесттин корутундусу айдоочунун мас абалында экендигин аныктаган соң автоунааны жакынкы айып короосуна токтотуп, айдоочуга тийиштүү айып кагазын толтуруп беришти. Өткөн жуманын ишемби күнү патрулдук милиция кызматкерлери менен бирге өткөрүлгөн рейдтик иш-чара учурунда ушундай окуяга туш болдук. Сиздер көрүп жаткан күмүш түстөгү автоунаанын айдоочусу жол жээгинде токтоп турган айыл чарба техникасын сүзгөн. Жыйынтыгында айдоочу башынан жаракат алып, жакынкы ооруканага жеткирилген. Урматтуу айдоочу, дал ушундай кырсыктын алдын алуу үчүн ылдамдыкты азайтып, убагында уктап, унааны тыңдап, анан жолго чыгыңыздар. Облыстан Toyota Corolla'nın айдоочусу полиция түштү. Күн чыгыштан күн батышка чыгып келатып, прицептин артына урулган. Ошого апыл кетип көргөчүлөргө схемаларын чийди. Азыр машиналар стоянкага кетет. Трактор болсо ошо прицептер менен ушул жерде токтоп туруптур. Бул Toyota Corolla'nын айдоочусу күн чыгыштан күн батышка келет, ошону уруп атат да. Бул азыр Бишкек Сооруар ичи жолу 33-километр. Красноярская айылы Октябрьская. Биз там светофордо план перехват боюнча турганбыз. Анан айдоочулар келип айтып калды, ушундай бу жерде жол кырсык болуп калды, ошол жерге келип биринчи жардамды көрсөтүп, скорый келгенче. Ал эми бул Девонексия үлгүсүндөгү унаа. Темир жол өтмөгүндө эскертүүчү белги күйүп, өтмөктүн тосмосу жабылганына карабастан, өзүн билемдик кылып өтүп кеткендиги үчүн токтотулду. Унааны токтоткон учурда айдоочу шашып бараткандыгын айтып, котулууга аракет кылганы менен мыйзам баарыбызга бирдей. Ошол себептүү айдоочуга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, жеринен айып кагазын толтуруп беришти.
Сиздер көрүп жаткан бул Volkswagen үлгүсүндөгү автоунаанын айдоочусу инспекторлор тарабынан мас абалында деген шек менен токтотулду. Айдоочунун мас соосун тактоо максатында жакынкы наркология бөлүмүнө алып барган учурда айдоочу алгач текшерүүдөн өтүүдөн баш тартып, акыры мыйзам шартына көндү. Наркологиялык тесттин корутундусу айдоочунун мас абалында экендигин тастыктаган соң, унаа айып короосуна жеткирилип, айдоочуга жол коопсуздук эрежелерине ылайык айып кагазы толтурулуп берилди. Жогоруда айтылган улааны айып короосуна алып келген учурда айып короосунда дагы бир окуяга туш болдук. Көрсө сиз көрүп турган ак түстөгү Toyota'нын айдоочусу бир нече убакыт мурда токтотулган улааны айып короосунун кароолчусуна унааны чыгарып айдап кетүүгө патрулдук милиция кызматкерлеринин уруксат алдым деп алдап унааны чыгарууга аракет кылып жаткан. Керек нерсе алыста. Нет, Если я сам хорошо не сяду, ну пускай сотрудник милиции. Без проблем. Мы же не обязаны вас до дома доводить. Нет, ну хотя бы вывести, ладно. Мы не обязаны. В таком состоянии потом куда поедете? Вы не До дома поедете только? сопроводить нас? Да? Уже оформили Вы вас. из дома забрали. После как оформили, я хочу чалбайт пакет. Мы даже не выезжали из дома. Маалыматты тактоо иретинде тартип сакчыларына суроо салсак, айдоочуга эч кандай уруксат берилген эмес. А мен уже сүйлөштүм, мен чыгарып кете бер деди дейт. Кандай чыгарып кете бер деди дейт. А сиз Чыгарып чыгарып кетсем, атасыз да? давай баратан ачты атат. Протокол составлен, нетрезвом состоянии болду. Гайлер коюп кетти, все деп. Маалымат такталган соң, тийиштүү айып пул салынып, унаа айып короосунда калтырылды. Ал эми бул кара түстөгү унаа туурасында айта турган болсок, унаа патрулдук милиция кызматкерлери тарабынан мамлекеттик номери жок болгондугу үчүн токтотулду. Токтоткон учурда аралыктан айдоочудан спирт ичимдигинин жыты келип жаткандыктан айдоочуну жакынкы наркология бөлүмүнө алып барышты. Наркология бөлүмүнө барган учурда айдоочу спирт ичимдигин ичкенин мойнуна алып айтып жатты. Употребление алкоголя не отрицается, слов пил виски, проба на алкоголь резко положительная, заключение алкогольное опьянение. Бирок тактоо иретинде тесттен өткөрүү зарыл. Айдоочу мас абалында деген корутунду чыккан соң, унаа айып короосунан орун алат. При остановке машины почувствовал запах алкоголя от водителя. Далее были доставлены в наркологию для прохождения экспертизы, которая дала положительный результат. Машина была выдворена на штрафстоянку, выпущен соответствующий протокол. Өткөн жуманын ишембиден жекшембиге караган түнү 102 кызматына билдирүү келип түшкөн. Биздин чыгармачыл топ патрулдук милиция кызматкерлери менен бирге аталган дарекке барганыбызда көп кабаттуу үйдүн батиринде Орус улутундагы кыргыз жараны өз энесине кол көтөрүп, балта менен чабам деп коркутуп, үйдөн чыгып качып кетүүгө үлгүргөн. Окуя туурасында жабырлануучу мындай дейт. Вот это по-твоему что такое? Вот это что? Еще одна такая, вот она. Две хватал, он там ударил, аж дверь пробил. Бул кылмыш иши жакынкы милиция бөлүмүнө өткөрүлүп берилди. Мындан аркы иштин чоо жайын тергөө иштери аныктайт.